Тамашоочу Куудул Эмиль Токтошев унаасын сатып, акчасына азык-түлүк алып, муктаж үй бүлөлөргө таратып берди. Ал 100 үй бүлөнүн ар бирине бир капун менен азык-түлүк баштыгын тараткан. Белекке коюлган автоунааны бир эле адам жеңип албасын деп, азыркы кырдаалга байланыштуу саттык. Жардамга муктаж кожолуктардын тизмесин Эйлин Барсыңбы кайрымдуулук фондунан алдык. Биздин бул аракетибизди ГИФ ойноп жаткан катышуучулар да колдоду, деди Эмиль Токтошев. Ассаламу алейкум, урматтуу жалпы мекендештер, достор, агалар, эжелер. Өзүңөр деле билесиздер, Йома ГИФ деп ГИФ баштагам. Ушундай кырдаалга байланыштуу өзүмдүн ГИФ оюнум бир аз токтоп калды, программаны бербей койду. Өзүмдүн ошол ГИФке койгон машинамды сатып, 100 мешок ун жана 100 азык-түлүк пакетин муктаж үй бүлөгө таратып берели деп чечтик. Утуш сиздердики болду деп ойлойм. Özüm orçan dağı